Казино ачылышын каалайсызбы? Кыз келиндердин чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салууга макулсузбу? Салыктардын өсүшүн колдойсузбу? Чуулгандуу болобу же кызыксыз болобу? Өлкөдө кабыл алынып жаткан ар бир мыйзам долбоору ар бир жарандын жашоосуна таасирин тийгизет. Кандай мыйзам кабылданса, ошого жараша укугуң чектелет же кеңейет. Жашооң оорлошот же жеңилдейт. Бирок бардык эле дал ошол мыйзамдар кантип кабыл алынаарын биле беришпейт. Андыктан бүгүнкү чыгарылышта биз мыйзамдарды кабыл алуу тартибин талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова. Салам. Мыйзам чыгаруу органы бул парламент. Жогорку кеңешке түшкөн мыйзам долбоорун депутаттар 3 окуудан кабыл алып президентке жолдошот. Эгер мамлекет башчы колдосо кол коет, колдобосо вето коюп артка жөнөтөт. Бирок керектүү, зарыл болгон мыйзам долбоорлорун кимдер демилгелей алышат? 2021 жылы жаңыланган жаңы конституцияга ылайык мыйзам чыгарууну демилгелөөчүлөрдүн саны көбөйгөн. Эгер мурун мыйзам долбоорун 10 000 шайлоочу, жогорку кеңеш жана өкмөт эле демилгелей алышса, эми алардын саны 7ге чейин өскөн. Кимдер мыйзам долбоорун сунуштай алары баш мыйзамдын 85 беренесинде жазылган. Ага ылайык 10 000 шайлоочу, президент, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин төрагасы, өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сот, элдик курултай жана башкы прокурор өзүнө тиешелүү маселелер боюнча мыйзам долбоорун демилгелей алышат. Бул жактан эң кызыгы карапайым калк кааласа 10 000 кишинин колун топтоп өзүнө керектүү мыйзам долбоорун демилгелесе болот. Эгер 300 000 кол топтосо, анда жада калса баш мыйзамга дагы өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгелерди сунуштай алышат. Аны жогорку кеңеш кароого милдеттүү болот. Бирок карапайым калктан чыккан демилгечи топко карата дагы талаптар бар. Демилгечи топко же болбосо элдик демилгеге 18 жашка чыккан, шайлоо укугуна Кыргызстандын аймагында жашаган бардык жарандар кошула алышат. Бирок түрмөгө түшкөндөр жана сот аркылуу жөндөмсүз деп табылгандар катыша алышпайт. Жогорку кеңешке мыйзам долбоорун сунушташ үчүн демилгечи топтун курамы 10 000 кишиден кем болбошу шарт. Керектүү адамдардын санын топтой алган элдик демилгечи топ каалаган мыйзам долбоорун сунуштай алышат. Ошол эле маалда айрым маселелерге тийишпеши керек болот. Алар мамлекеттик чек араны өзгөртүү, республикалык бюджетти түзүү, амнистия жана мунапыс жарыялоо, эл аралык маселелер жана аскердик же өзгөчө абал киргизүү боюнча карапайым калк мыйзам долбоорун демилгелей албайт. 10 000 киши топтолуп, алардын тынчын алган маселе боюнча сунуш даяр болгон соң, демилгечи мыйзамдын долбоорун жазып келиши керек. Кийинки кадам каттоодон өтүү. Ал үчүн демилгечи топ юстиция министрлигине барып, өзүн жана мыйзам долбоорун каттоодон өткөрүү тууралуу арыз менен кайрылат. Өз кезегинде юстиция министрлиги 30 күндүн ичинде сунушталган мыйзам долбоору Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына жооп береби, жокпу, жана демилгечи топтун билими барбы, жокпу деген маалыматтарды текшерүүгө тийиш. Текшерүүдөн ийгиликтүү өтүп кетсе, юстиция министрлиги демилгечи топту каттоодон өткөрүү тууралуу күбөлүк берет. Күбөлүктү алган соң демилгечи топ 10 күндүн ичинде мыйзам долбоорун, анын түшүндүрмөсүн мамлекеттик гезиттердин биринде жарыялоого милдеттүү. Эгер демилгечи топтун мүчөлөрүнүн маалыматы так болбосо, сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына жооп бербесе, анда юстиция министрлиги демилгечи топту каттоодон өткөрбөй кое алат. Бирок демилгечи топ үмүтүн үзбөстөн аталган каталарды оңдоп, юстиция министрлигине кайрадан кайрыла алат. Эгер баары туура, катасы жок болчу деп эсептешсе, анда таламын райондор аралык соттон талаша алышат. Эгер Кыргызстандын бүткүл аймагында же кайсы бир бөлүгүндө аскердик же өзгөчө абал жарыяланган болсо, анда элдик демилге эч кандай мыйзам долбоорун сунуштай албайт. Мыйзамдар жогорку кеңеш тарабынан 3 окуудан кабыл алынат. Бирок ага чейин бардык мыйзам долбоорлору милдеттүү түрдө коомдук талкуудан өтүшү зарыл. Анын мөөнөтү 1 айды түзөт. Эгер кайсы бир мыйзам долбоору боюнча кошумчаңыз бар болсо же кайсы бир жери жакпай жатса, анда анын демилгечилери менен байланышып, өз сунушуңузду бере аласыз.
Адатта сунушталып жаткан мыйзам долбоорлору коомдук талкууга Жогорку Кеңештин сайтына же болбосо коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жайгаштырылат. Ар бир мыйзам долбоорунун ичинде байланыш номурлары же электрондук почтасы тиркелүүгө тийиш. Демилгечилер коомдук талкуу маалында айтылган сунуштарды эске алууга милдеттүү. Акыры келип, мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңештин колуна тиет. Бирок ал дароо эле жалпы жыйында карала баштабайт. Ар бир мыйзам долбоорун парламенттеги тийиштүү комитеттер карашат. Мисалга, социалдык маселелер социалдык тармак боюнча, каржылык маселелер каржылык тармак боюнча комитеттердин сынынан өтүшү кажет. Жогорку Кеңештин тармактык комитети мыйзам долбооруна кошумча, алымча кошуу тууралуу сунуштарын берип атып, акыры элегинен өткөрсө, ал Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында карала баштайт. Депутаттардын жалпы жыйынында мыйзам долбоорлору жогоруда айткандай эле 3 окуудан кабыл алынышы шарт. Биринчи окууда парламентарийлер сунушталып жаткан демилгенин концепциясын, максатын жана тапшырмаларын, түзүлүшүн, актуалдуулугун, анын кажетин талкуулашат. Биринчи окууда парламент мыйзам долбоорун кабыл алып же кабыл албай дагы койсо болот. Экинчи окууда мыйзам долбоорунун ар бир беренеси боюнча талкуу жүрөт. Эгер биринчи окууда кошумча же алымча киргизүү боюнча сунуштар түшкөн болсо, алар экинчи окууга чейин оңдолушу шарт. Экинчи окуу маалында Жогорку Кеңештин төрагасы фракциялардан, депутаттардан, өкмөттүн өкүлүнөн, тийиштүү комитеттин мүчөсүнөн каршылык барбы же жок экенин текшерип, мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү бекитүү боюнча маселени добушка коет. Эгер сунушталып жаткан кайсы бир беренелер боюнча орток пикир табылбаса, анда спикер мыйзам долбоорун тийиштүү комитетке тапшырып, экинчи окууга кайрадан даярдап келүү тапшырмасын берет. Эгер экинчи окуудан мыйзам долбоору ийгиликтүү өтүп кетсе, анда тийиштүү комитет аны үчүнчү окууга камдап келиши керек болот. Анткени экинчи окууда дагы кошумча алымчалар кошулуп кетиши мүмкүн. Үчүнчү окууда мыйзам долбоорунун текстине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүн эмес. Үчүнчү окууда мыйзам долбоору же анын бөлүктөрү талкууга коюлбайт. Бирок добушка коюлардын алдында жооптуу комитет текстин тууралыгын, беренелердин иреттүүлүгүн текшерип, дал келбестиктерди жоюп коюуга милдеттүү. Эгер баары жайында болсо, анда мыйзам долбоору парламенттин үчүнчү окуусунда добушка коюлат. Анын жыйынтыгы менен мыйзам долбоору же кабыл алынат, же жокко чыгарылат. Мыйзам долбоору боюнча ар бир окуунун ортосундагы убакыттын аралыгы 10 жумушчу күндөн кем болбошу жана 30 жумушчу күндөн ашык болбошу керек. Бирок айрым мыйзам долбоорлорун биздин депутаттар бир күндө 3 окуудан тең өткөрүп кабыл алып салганын угуп калабыз. Ооба, мыйзам долбоорун 3 окуудан тең бир күндө өткөрүп салууга Жогорку Кеңештин регламенти жол берет. Бардык фракциялардын, жооптуу жана тармактык комитеттердин оң корутундусу болгондо, мыйзам долбоору Конституцияга ылайык келтирилсе, колдонуудагы мыйзам менен жаңы кабыл алына турчу мыйзамдын беренелери бири-бирине дал келтирилсе, грамматикалык каталары жок болсо, расмий жана мамлекеттик тилдердеги мыйзамдын ортосундагы дал келбестиктер жокко чыгарылса, анда бир мыйзам долбоорун бир мезгилде 3 окуудан тең кабыл алууга мүмкүн. Жогорку Кеңештин 3 окуусунан тең ийгиликтүү өтө алган мыйзам долбоору парламенттин сынынан өттү деп эсептелет. Андан кийин мыйзам долбоорун өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Жогорку Кеңеште кабыл алынган мыйзам долбоору 14 күндүн ичинде президентке жиберилет. Президент мыйзамды алган күндөн тартып 1 айдан кечиктирбестен ага кол коет же өзүнүн каршы пикири менен Жогорку Кеңешке кайра кароого кайтарат. Эгерде мыйзамдын өзүндө же аны колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамда башка мөөнөт каралбаса, мыйзам расмий басма сөз органында расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Беле кетсек, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик чек араны өзгөртүү жөнүндө мыйзамдар Жогорку Кеңеште 3 эмес 4 окууда дагы каралышы ыктымал. Президент жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кечиктирилгис катары аныкталган мыйзам долбоорлору Жогорку Кеңеш тарабынан
кезексиз тартипте каралат. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылануучу чыгымдарды көбөйтө турчу мыйзам долбоорлору министрлер кабинети каржылоо булагын аныктагандан кийин гана жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынат. Бүгүнкү чыгарылышта биз Кыргызстанда мыйзамдар кантип, кандай тартипте кабыл алынаарын талдап бердик. Эң негизгиси жарандар ар бир мыйзамдын маңызына сүңгүп кирип, эгер жакпаса каршы пикирин билдире алышат. Андыктан кайдыгер карап, кийин тилди тиштеп калбаш үчүн коомдук талкууга жигердүү катышуу зарыл. Ошондой эле ар бир мыйзамды элегинен өткөрө турчу жогорку кеңештин депутаттарын дагы кылдат тандабаса, элге каршы иштеген мыйзамдар күчкө салынып өтүп кетип жатканы жаңылык эмес. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Эгер бүгүнкү видео пайдалуу болгон болсо, башкалар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.